Өлкөдө тартип бузган жарандардын жаналардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда Жадыра Түлүкеева, саламатсыздарбы. Борбор калабыздагы жол кырсыктарынын саны азайган жок. Өткөн аптада Бишкек шаарында кырсыктагандар көп катталды. Күндүздү эске албаган деле түнкүсүн жолдо унаанын саны азайганда да жол талашкандар чыгып жатты. Ал эми биздин чыгармачыл топ аларга күбө болуп келишкен. Subaru Forester катышкан жол кырсыгында бул унаадан башка жабыркагандар болгон эмес. Киев көчөсү менен көөлөрдүн айтымында катуу ылдамдыкта баратып жолдон чыгып кеткен. Ал гана эмес, алгач жол белгисин сүзүп, аны түбү менен суруп чыгып, андан ары барып тамды сүзүп, анан гана арыкка кирип токтогон. Унаада айдоочудан башка киши жок болуп, өзү гана жабыркаган. Көөлөрдүн жардамы менен Кайгул милициясынын кызматкерлери тез эле жетип, келген тез жардам кызматына тапшырып беришет. Экинчилери ордунан айдоочуга биринчи жардамын көрсөтүшүп, анан гана ооруканага алып кетишет. Тартип сакчыларынын айтымында бакта жараша бул унаа жолдон чыгып кеткенде жолдун жээгинде башка жөө жүргүнчүлөр болгон эмес. Антпесе бул кырсыктан жарат алгандардын саны көбүрөөк жана катуу да болмок. Кандай болбосун айдоочусу болгон жаш баланы ооруканага алып кетишип, ал эми унаасын айыпына токтотуучу жайына жүктөп кетишти. Бул жол кырсыгы болсо Чүй менен Турузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Алгач тартип сакчыларга маалымат жол тандабас жолдон чыгып кеткен деп эле түшкөн. Окуянын чын төгүнүн ордуна барып гана көрүү мүмкүн болду. Көрсө бул жол тандабасты көөлөрдүн айтымында BMW үлгүсүндөгү жеңил унаа сүзүп бул аракка түшүргөн. Жеңил унаа бул жол тандабасты сүзгөн соң токтоптур. Тескерисинче кете бергенде көздөгөндүктөн көрүп калган көөлөр аркасынан түшүшкөн. Алыс кетирбей анан кала башкармалык маңдайынан кысып токтотушкан. Анда да айдоочусу чыгып качып кетүүнү көздөп, кыялы ишке ашкан эмес. Турузбекова Чүй менен келатканбыз. X5 оң тарапка бурулуп атканда BMW үлгүсүндө машина сүзүп туруп качып кетти. Биз артынан колоп келип, түшсөк, уже ёлкага кирип кетиптир. Айдоочусу? Кантип таап чыктыңар? Ёлканын арасында жашынып алыптыр, андан кийин баклажкалардын үнү чыкканынан бакла 3 бала көтөрүп чыктык. Ордуна ошол эле замат тартип сакчылары чакыртылып, бакта жараша тез жардамдын жардамы керек болгон эмес. Жеңил унаанын айдоочусу гана жеңил жарат алып, акалатчандарга кайрылгандан мурда качып кетүүнү. Ал эми тартип сакчылар келген соң ордуна маселени бүтүр аракетин көрүп жүрдү. Эмне документ? Машинанын документи. Кайсы машина? Бул меники эмес. Ал меники эмес. Жөн берем. Ызычууга жөн берем. Эдмарлар тартып ал, жөн бер, бол. Жөн берейин. Келе документ. Отур. Сен Жок, мен. Да. Его документ тоже у тебя, да? Права, все. Праваң кайсы? Правам жок. Паспортуң кайсы? Паспорт өмүр алган эмес. Жөн. Мен сизге чалчы. Алгач качып кетүүнү көздөгөн айдоочу мынтип жабыркаган айдоочуну улам сөзгө тартып, арыздансаң бүтүр албайсың деп жатты. Тартип сакчылары болсо унчукпастан кырсык болгон жердин картасын чийип, өз иштерин уланта беришти. Сен тартпай койсоң боло берет. Сага никакой польза жок. Үйгө. О кыргызча эле сүйлөй берчи. Орусча түшүнбөйм мен. Мен айттым го, договорились, да. Мен Орусияда мен 11 жыл иштеген, мен орусча сүйлөбөйм мен. Вот кыргызча сүйлөй бер, мен жетиштирем. Так что үйгө жетели. Баш оорууда мен азыр баарыбызга проблема болот мен. Лучше мен сага барып берейин. Мен лично сени кутулайын, спокойно мен жатайын. Мен азыр мен скорыйга чалынган, мен совесть не позволяет. Да. Я тебе говорю, ты сюда положи.
орысша сөйлеспеймін. Мен жақсы түсінбейтін. Үйге барайлы әкем. Әкем. Короче, там у вас буквально там минут 10-20 решите, сюда подъедут, бабки привезут, окей, нет, все, оформляем. Жоқ, уже сказал. Қалай? Я сейчас позвоню. У тебя есть, я тебе говорю, 5 минут. За кармана нету, братан. Кармане нет, сейчас позвоним. Это дома есть. Пусть сюда везут, пусть везут сюда, звони. Бул жигит өзүнчө аракеттерин көрө берди, иш болсо өзүнүгү менен жүрө берди. Акыры жабыркаган тараптагы бул маселени тез арада чече албайт экенине көзү жеттиби, баары тең наркологияга барышты. Ал жактан албетте жеңил унаанын айдоочусу спирт ичимдигин ичип алгандыгы тастыкталып, тартип сакчылар ишти тергөөгө өткөрүп беришти. Унаалары болсо иш бүткүчө айыпына токтотуучу жайына камалышмакчы. Honda Fit үлгүсүндөгү унаадагы турган жеринен жабыркаган кожоюну токтотуп коюп жумуштап кеткен. Ал эми Mercedes үлгүсүндөгү жеңил унаа мунусун сүзүп токтогондун ордуна кете бергенди көздөгөн. Албетте көрүп калган күбөлөр Жорго таксинин кызматкерлери ошол эле замат аркасынан түшүп, үйүнүн алдынан барып кармашат. Далил дагы болсун деп баарын чөнтөк телефондоруна тартышат. Гош номер екен. Айтсатан маңдайда турган парковкада машина сүзүп кетет. Парковкада эле. Оода. Мындай коюп койгон тесме. Ошону келип уруп атпайсыңар парковкада. Телефон кабаксып кетип, кийип кеттим да. Каяка кетиптсыңар? Машинада отуруп тургула эжеке. Отурам, отурам. Екен Некрасова красныйда. Некрасовада жашайт экен. Айтып атпайбы, эжеке машинада эле отуруп туруңуз? Жок, мен отурам. Эч жакка качпайм. Ошо машинада эле отуруп туруңуз эжеке, жүрүңүз. Ооба. Чалып койчу. Жүрүңүз, ошол жерден чалабыз, жүрүңүз. Бүйөм чыксын. Ошончолук массыз белеңиз, Ооба. А эмнесе то мас болуп отуруп мынча отуруп? Боло берет да эми. Кандай боло берет да? Вот мен да точно ошондой болгон да, ошол жерде уктап атканымда сүзүп кой туруп качып кетип калган да. Субарыч. Мен неманы пропуск берсеңиз. Текшертип көрөбүз азыр. Мен телефон кабаксып кеттим, просто машинаны неправильно парковка. Неправильно эмес да, правильно эле турган эжеке. Моун менен турган. Силер болсо моун менен капталдатып коюп атасыңар эжеке. Телефонду карма. Чалып берчи. Норма кире албайтам. 0,700. Сиз эжеке эч жакка кетпейсиз. Эч жакка кетпейсиз. Мен мас болсо мен онун номерин эстей албайм го. Кандай номерин эстей аласыз? 79 набирать. Машинаңызга эле отуруп туруңуз. Келе берет. Гайбес ондон чоңураак келбейби? Мен күйөөм барып алганда күйөөм чечет да. Кандай чечет? Чечет да. Сиз чечет. сиз күйөөңүзгө ишенип ошондой ичип атасызбы, э? Анан эмне? Анан эмне? Эмне жумуш иштейт күйөөңүз? Эмне жумушта иштейт? Мен иш жерде иштейм. Бул тасмада көрүнгөндөй сүзүп качып кеткен Mercedes унаасынын айдоочусу айым экен. Жана күбөлөрдүн айтымында спирт ичимдигин ичип алган. Ал гана эмес, кылган ишин билип туруп кете берген. Жана эмнегедир бул кырсыкта анын күнөөсү жок экен. Албетте жоопкерчиликтен качырбай анан күбөлөр ордуна тартип сакчылары да чакырышат. Некрасова красныйда болчу. Некрасова лев толстойдо. Мен өлүдү көзгө кетип бараткам. Өлүдү көзгө кетип баратканда ал бери көзгө бурулду. Парковкада турган, момунун парковкада турган машина прямо эле барып түшүп атты. Парковкада турган машинаны. Вот жанагы машина. Парковкада ээси жок. Это есть машина. Былтырда мен точно ошол жерден уруп калып качып кеткен. Анан кийинки эмне кылды ал айдоочу? Токтогон жок. Токтогон жок. Артынан сразу отурдук, сразу тапит эттик артынан. Ушул жакка келип токтоду анан. Ушул жакка өзүн там экен. Айдоочусу ким экен? Эже. Аял киши. Видео тартып койгон полный. Кырсыкка күбө болуп, ал гана эмес, качып кеткен айдоочуну кармап берген жараныбыздын өзүнүн унаасында ушул эле Некрасов көчөсүндө 1 жыл мурда ушинтип уруп күнөөкөрү качып кутулган экен. Андыктан бул жолкусунда күбө болуп, бул нерсени жоопсуз калтыргысы келген эмес. Ал эми жабыркаган Honda Fit'тин кожоюну кайра унаасын алып кеткени келген соң гана эмне болгонун көрөт. Андыктан ал дагы көпкө күттүрбөй жетип келет. Аркасынан эле тартип сакчылар да келишет. Ой, саламат спей. Документтери эжеке. Таныштык жокпу? Эмнеге? Эмнеге качып кетет? Жок, эмне кетип калат? Ошол жерде турбайсызбы сиз?
А сіз азыр бұл свидетельде жоқсыз қайқан қармайсыз? Мына менің машинам бар. Парковкада тұрады машина. Мен пальвам қармайсыз, жаңойда да. Амай қанша қармайды? Светіп қалса. А камераны может ушел Ой, охотить. хан, не дегенсіз. Вот, жоқ. Ты таяқта тұрады машина. Қалай кім? Самсыға Водитель. Свидетель келсең бір, свидетель. Брат, Тұрмыс ба? А почему чоңқыз? Мен. Ne? Жоқ, не берейін, чоңқыз деді. Zarla mümkün de sırada. Kimsiz de. Şu yerdə barımızdan aldı, tapşırıb qoyun. Ona maşından açıq. Maşın açtı. Mən gəlib aldan tas 90 açıqdan alıb qoydum. siz bir hafta takside? Mən alaqım maşın taksi. Ne anlatmış? Aydoçu görünüş var mı? Koşup Надо вот. Откуда, из дома, что ли? Машина алып көрсөт. А? Машинасы алып көрсөт. Түсінбедім. Машинасы алып көрсөт бербеш şu дейм. Айдоçu көрүнүштү. Керек болса. Келсең көрсөтүп коесуң, мыякты байке көрсөтүп коесуң. Мен байке сначала доказать етсін, что я избил. Просто кетип барып бир машина шолуп алып келип калып кетти. Это все словесно, правильно? Ну, свидетелдер айтып атат. Словесно это все. Словесно. Андай болгон эмеспи? Мейлі аны болмаса, Берите камеру, пожалуйста. Айдоочу күнөөсүн мойнуна алгысы келген жок. Мен сүзүп качканымды далилдеп бергиле деп туруп алган. Албетте бул кылыгы жардам бербейт экенин түшүндүргөндөн кийин гана анан айдоочулардын ичип ичпегендин текшерүүгө наркология алып кетишти. Şerik ülkünde üylüğünü kurdular. Бул текшерүүнүн жыйынтыгы менен Мерседес үлгүсүндөгү унаанын кожойкеси Рано Абдурахманова спирт ичимдигин ичип алгандыгы тастыкталды. Ал эми жолдо туруп жабыркаган унаанын айдоочусу соолуп чыкты. Мындан кийинки териштирүүлөрүн эми тергөө жүргүзүп, ишти сотко өткөрүп бермекчи. Бул жол кырсыгында да эки унаа катышкан. Бири Honda Step Wagon болсо, экинчиси киши ташыган маршруттук такси. Күбөлөрдүн айтымында маршруттук такси өз жолу менен бараткан. Ал эми Honda үлгүсүндөгү унаа токтомодон чыга калып биринчисине урунган. Жол кырсыгынан эки адам жабыркаган. Ордуна тез жардам кызматы чакыртылып, Honda үлгүсүндөгү унаанын жүргүнчүсүн жана маршруттук таксинин бир жүргүнчүсүн 4-чү ооруканага алып кетишкен. Айдоочулар жабыркаган эмес. Маршруттук таксинин айдоочусунун айтымында минивэн жолду карабай чыгып, аралык жакын болгондуктан тормоз педалын басканында жардам берген эмес. Мен кадимки эле өзүмдүн маршруттук такси менен эле жумушта келаткам ылдыйга. Арчабештен Акбосогуна көчтүм. Бакадан космическийде өткөн кезде бул топ оптомаркеттин жанынан ушу жеңил машинам степ разворот алам деп чыга калды. Туура эмес жерден. Мен жакшы эле тормоз тептим, жетишкен жокмун, ошол келип уруп калдым. Сизде ошо жүргүнчүлөр бар беле ошол убакта? Бар болчу, бир 7-8 бар болчу. Жабыркагандар болдубу? Жабыркагандар менин тарапта Кудай сактасын болгон жок. Жеңил машинаныкынан бир кызды алып кетти, ошол азыр полицияга. Маршруттук таксинин айдоочусу ордунда жүрдү. Ал эми Honda Step Wagon'дун айдоочусу жүргүнчүсүн коштоп ооруканага кеткен экен. Ордунда бирок айдоочусунун атасымын деген бир киши жүрдү. Андыктан териштирүүгө келген тартип сакчылар өз иштерин аткарып, картасын чийип алышты. 5-1. Байке келбейсиз, байке, карап турбайсыз. Ордундагы териштирүү иштери аяктаган соң айдоочуларды наркология алып барыш керек болду. Андыктан минивэндин айдоочусун издеп баары тең ооруканага барышты. Ордунан жаш бала рентгенге тартылып жатыптыр. Жеңил жараттарды алганбы, акалачандар өз кароолорун жүргүзүп жатышкан. Андыктан бул жактагы иш-чаралар бүткөн соң баарын тең наркология алып кетишти. Бул жактан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыгы менен эки унаанын тең айдоочусу соо болуп чыгып, тартип сакчылар ишти тергөөчүнүн колуна өткөрүп беришти. Айта кетсем, ушул сыяктуу окуяларга күбө болсоңуз, экрандагы телефонго чалып же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта болуңуздар.